Бишкекте чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңештин биринчи жыйналышы өтүүдө. Кара Суу районунда жашылча жемиштерди кайрадан иштетүүчү логистикалык борбор ишке кирди. Абдыкалык Рустамов менен жардамчысы УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Эми ушул жана башка кабарлар алдыдагы мүнөттөрдө. Студияда Канат Абазбеков. Саламатсыздарбы. Биздин мекендештерибиздин өлкөнүн өнүгүүсүнө кошо турган мүмкүнчүлүгү абдан жогору. Мындай пикирин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 2 августта президенттин алдындагы чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңештин биринчи жыйналышында айтты. Президент жыйындын катышуучуларына жылуу саламын айтып, ар бир мекендешибиздин чет жерде жүрүп жетишкен ийгилиги элибиздин ийгилиги экенин айтты. Ошондой эле ал күнүмдүк тиричилик менен гана алек болбой, улуттук дөөлөтүбүз болгон бай тарыхыбызды, маданий мурасты жайылтууга салым кошуп жаткан мекендештерге ыраачылык билдирди. Президент мекендештердин сунушу менен чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча атайын кеңеш түзүлгөнүн айтты. Кеңештин курамы 42 кишиден турат. Анын негизги максаттары мамлекеттик органдар жана мекендештердин ортосунда эффективдүү диалог аянтчасын түзүү, мекендештердин өлкөгө кайтып келүүсүнө өбөлгө түзүү, мекендештерди Кыргызстандын өнүгүү процесстерине тартуу, буга мүмкүнчүлүк берүүчү механизмдерди иштеп чыгуу, алдыңкы технологияларды, тажрыйбаны жана билимди трансфер кылууга көмөк көрсөтүү. Ошондой эле миграция ар бир үй бүлөнү камтып, инсандын өсүшүнө, коомдун жана өлкөнүн өнүгүүсүнө таасирин тийгизип жатат. Мамлекет башчысы белгилегендей, бул жагдайларды эске алуу менен өнүгүүнүн так багыттарын аныктоо талап кылынат. Ал үчүн тез аранын ичинде негизги 3 милдет аткарылууга тийиш. Алар мамлекет тарабынан мекендештердин мыйзамдуу түрдө макамы бекитилип, аларды таануу, мекендештерди тартууга багытталган укуктук, социалдык жана экономикалык механизм жана инструменттерди иштеп чыгуу жана мекендештер менен болгон кызматташууну өз ара алаканы күчөтүү. Жыйынга диаспоралык уюмдардын өкүлдөрү да чакырылган. Ошондой эле өкмөт мүчөлөрү, тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, өнүгүү боюнча эл аралык өнөктөштөр, элчилер жана консулдар катышууда. Ош облусунун Кара Суу районунда жашылча жемиштерди кайрадан иштетүүчү консолидациялык борбор ишке кирди. Логистикалык борбордун муздаткычынын сыйымдуулугу 1000 тоннаны түзөт жана 20 тонна жашылча жемишти кайрадан иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мында айыл чарба продукциясын кабыл алгандан кийин аны жууп тазалоодон тартып, иргеп таңгактоо процесстери жүрөт. Соңку 2 ай аралыгында борбор 200 тонна продукцияны Орусия, Казакстанга экспорттогонго жетишкен. Сырьёну камсыз кылуу максатында дыйкан багбандар менен келишим түзүлгөн. Борбордун ээси кошумча 40 гектар аянтка карлик тибиндеги бактарды тиккен. Ал 2 жылдан кийин түшүм бере баштайт. Вообще, по идее, бул холодильник хас стандарт менен курулган. Биз специалист чакырганбыз перед проектом. Ошо хас менен кылып кеткен. Азыр учурда биз работаем до октября. Биз хас менен ISO 22000 деген бар. Ошону алганы уже иштер кетип атат. 200 тоннадан ашык продукция кирип кетти. Жарымыдан көбү получается Россияга кетти, Кытай менен, калганы местный рынок. Это вот дыйкандардын түшүмүн алып, биякта сактап, и они дальше сатып атышат. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин кароо улантылып, айыпталуучулардын биринин саламаттыгы начарлап отурумга келбегенине байланыштуу териштирүү артка жылдырылды. Кезектеги отурумда күбөлөр суралмак. Эскерте кетсек, Кубанычбек Кулматов баш калаада мектеп салууга жумшалган 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталган. Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыйакы алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экс-мэрлердин иши бириктирилип каралууда. Ошондой эле бул иштердин алкагында дагы 12 киши айыпталууда. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору Абдыкалык Рустамов менен жардамчысы УКМКнын тергөө абагына 2 айга 1 октябрга чейин камакка алынды.
Бул тууралуу 1-май райондук сотунан кабарлашты. Рустамов менен жардамчысы 31-июлда пара алып жаткан жеринен кармалган болчу. УКМК кийин атка минерлерди кармоо учурунда тартылган видеону жарыялаган. Кармалган кызматкерлер чет элдик Жаранга Ананев айылындагы Ысык көл тoko чарбасынын жер фондунан 5 гектар жер берүү маселесин оң жагына чечип берүү үчүн пара талап кылышкан. Аларды тинтүү учурунда ар биринин жанынан $1000 чыккан. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Алина Шаикова суракка барбаса, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага карата издөө жарыялайт. Бул тууралуу Ала-Тоо 24 каналына мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди. Белгилүү болгондой, УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы Шаиковага жактоочусу аркылуу бир нече жолу суракка чакыруу жиберген. Эгер 5 августка чейин суракка келбей, тергөө амалдарына катышуудан баш тартса, кылмыш процессуалдык кодекстин 239-беренесине ылайык Шаиковага издөө жарыяланат деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы учурда Мамкаттоонун Инфоком ишканасынын мамлекеттик сатып алуулар департаментинин кызмат адамдарына карата жаңы үлгүдөгү паспорт даярдоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин тергеп жатат. Мамкаттоонун төрагасынын орун басарлары Руслан Сарыбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев камакка алынган. Ал эми Шаикова камактан кызматтан кеткен. Ушул тапта Сарыбаев менен Абдуллаев үй камагында отурат. Бул чатакта УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркуловдун аты аталып, ал өз арызы менен кызматтан кеткен. Мигранттардын балдары мектепке чейинки билим берүү боюнча орус тил ийримин аяктады. Жеткинчектер класста жана көчөдө өзүнүн алып жүрүү эрежелерин, түстөр менен жыл мезгилдерин үйрөнүштү. Бул нерселер жөнөкөй болгону менен кыргыз айылдарынан жаңы келген балдар үчүн өтө маанилүү. Теманы кесиптешим Мирбек Молдакунов улантат. Эсиңиздерде болсо, май айында мигранттардын 1-класска бара турган балдары жаңы окуу жылына кантип даярданат, орус тилин кантип үйрөнүү тууралуу репортаж даярдаган элек. Тажрыйбалуу мугалим Роза Адышеванын демилгеси менен балдар үчүн атайын ийрим ачылган. Жаңы келген балдар орусча апа, ата деген сөздөн башканы билбей келген. 3 ай окуган соң эмне үйрөнгөнүн айтууга ашыгып, тартынчактыктан кадимкидей арылыптыр. Спасибо, клуб наш родной, за каждый день чудесный. Нам было очень весело с тобой и очень интересно. Жаңы окуу жылында балдар Москванын мектептерине барат. Бул күндөрү ата-энелер керектүү документтерди чогултуу менен алек. Анкета толтурдук мэрдин сайтынан, интернеттен. Ал жерге эмне керек? Бир жашаган квартирадан апасы и баласынын регистрациясы бир квартирада болуш керек. Баланын күбөлүгү, апасынын же атасынын паспорту. Андан кийин сайттан өткөндөн кийин биздин почтабызга кат келди. Балаңар ушундай мектепке өттү деп. Өткөндөн кийин мектепке барып, начальный класстардын завучуна жолуктук. Ал жерден мектепке кабыл алыш үчүн заявление жаздык. Кайрадан документтердин бардыгын копиясын тапшырдык, метрикасын, регистрациясын. Андан кийин бизге анализдерин тапшыргыла деп, медкартасын толтургула деп кайра жөнөттү. Кыргызстандан толтуруп келген эмес белеңиз? Медкартасы бул жактан кайра башынан толтургула деди. Себеби Кыргызстандыкы бул жерде кайрадан 1-класска барыш үчүн ал өтпөйт экен да, ал жактагыбыз. Медкартасын полисибиз жок үчүн бизде частный клиникага жөнөттү. Частныйдан полный өздөрү обследованиядан өткөрүп, өздөрү карта даярдап беришти. Кымбатыраакка түштү. 20.050 рубльга картасын бүтүрдүк. Мектепке чейинки билим берген мезгил аяктап, бүтүрүү аземине даярданган балдар мугалимдердин да толкунданып турган чагы. Биздин балдарыбыз көп нерсени деле билген жок, бирок мындай өз ара сүйлөшкөндү билди. Сен кемсиң, эмне кыласың, каякта жүрөсүң, каяктан келдиң, ата тегиң ким, анан жыл мезгилдерин билишти, күзүндө, жазында, кышында эмнелер болот, кандай болот. Анан сен эмне кылып жатасың, ал эмне кылып жатат, мен эмне кылып жатам. Анткени бизде кыргыздарда кандай стоит деген деле билип алса, я стоит, ты стоит, он стоит болот да, ошону балдар
конкретно бөлүп алышты да. Ыр бий табышмактар. Балдар өзүнө жүктөлгөн милдетти мыкты аткарышты. Пушкиндин тилин үйрөнүү баарына эле оңой олтоң болгон жок. Бирок акыл эзирек балдар бат кабылдайт. Күн сайын жаңы сөз менен таанышып, мугалимдер белгилегендей мектепке барганда мындан да жакшы үйрөнүүгө жол ачылат. Бирок медалдын экинчи бети да бар. Өзүнүн эне тилин унутуп калуусу толук мүмкүн. Мындай учурлар да аз эмес. Кыргызчаны бул жактан унутуп калбайсыңбы? Жок. Мен тилим да. Мен тилим. Ошого унутпайм. Ташалиев Марат. Ийримди аяктаганы боюнча атайын сертификатты балдар Кыргызстандын Россиядагы элчиси Аликбек Жекшенкуловдун колунан алды. Балдардын ийгилигин куттуктап келген демөөрчүлөр мектепке көтөрүүчү сумкаларды беришти. Элчи белгилегендей, Кыргызстандан келген мигранттар кайсы шаарда көбүрөөк болсо, ошол жерге ушундай ийримдерди ачуу пландалууда. Мирбек Молдокунов, Элдияр Асанбаев, Алатуу 24, Москва шаары. Мына ушундай кабарлар менен күндаректин түшкү топтомун жыйынтыктайбыз. Биздин жаңылыктарга назар салып туруңуздар.